Келіңіздер, урматтуу бизди угуп жаткан көрөрмандар жана угармандар, барыңыздарга ысык салам айтабыз. Мен бүгүн болсо мынакей Джеймстин үйүнө келдим. Джеймс өзү Кыргызстанда жашайт. Канча жылдан бери жашайсың? 4 жыл болду. 4 жылдан бери. Жакшы. Биздин каада салтты үйрөнүп, тилибизди үйрөнүп, бүгүнкү күндө ошол 4 жылдан бери Кыргызстанда жашап келет. Анан Джеймске болсо менин суроолорум бар эле. Кудай буйрса мынакей азыр мүмкүнчүлүк болуп отурат. Анан биз болсо Джеймс экөөбүз баарлашууну баштадык. Келиңиздер, кызматта болсо журналист Канат Алманбетов. Ал эми сиз болсо Джеймс Торсон менен маектешүүгө барыңыздарды чакырат элем. Жакшы. Джеймс кыргыз тилин негизи Кыргызстанга келгендин себеби билсек болобу? Биз азыр 5 жыл мурун бияка келдик, изилдик, элдер менен сүйлөштүк, анан көп нерсе көрдүк. Толор аябай сонун, элдер аябай меймандос. Бирок биздин калоо дагы жардам бергиси келди. Анан азыр 5 жыл мурун келдик, көрдүк, анан 4 жыл мурун макул. Биз ошол жерге барыбыз, ошол максат менен келдик. Биринчи текшерип көрдүңөр, анан кийин келдиңер, Жакшы. Эмне үчүн кыргыз тилин үйрөндүң? Мисалы, мен чет элдик адамдарды билем, анткени орус тилин үйрөнсөң, сен көбүрөөк адамдар менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болгон. Эмне үчүн сени кыргыз тилин үйрөнүүгө эмне түрткү болду? Мен көрдүм, эгер биз жаңы тил үйрөнүбүз, аракет кылабыз, адамдар дүйнөдө адамдар сүйүү сезет. Бул жакшы нерсе. Бирок мен дагы бияка келдим, мен көрдүм шаарда көп адамдар жашап жатат, бирок айылда азыраак жардам берип жатат. Ошон үчүн мен көрдүм, эгер айылга баргым келет, мүмкүн кыргызча үйрөнүшүм керек. Жакшы. Мен буга чейин сүйлөшкөнүбүздө айттың эле, Нарынга барып тилди үйрөндүм депчи. Канча ай жашап келдиң Нарынга? Биз 2 жыл жөн эле кыргызча үйрөндүк. Анан 2 ай Нарын шаарга жашадык. Бир кыргыз үй менен аябай жардамдуу болду. Чоң көп нерсе үйрөндүк. Биз аябай ыраазыбыз ошо үй үчүн, бирок биз дагы жакшы үйрөндүк. Шаар, айыл аябай башка жашоо, бирок дагы ошол жерде кыргызча таптаза. Орусуздор бир аз эле, кошулбайт. Туура кылгансың Нарынга барып. Жакшы. Анан ошол Нарынга барганда сени таң калтырган нерсе эмне болду? Жана кубандырган нерсе эмне болду? Ошол жерде аябай тынч жер. Адамдар шаар, Нарын шаар, бирок адамдардын мамиле аябай жакын. Убакыт бар, сүйлөшүү үчүн, шашпа, ошондой жашат, мага жагат аябай. Мүмкүн дагы толор сусуз аябай сонун көз жер, бирок жайлоо мүмкүн эң таң калдуу нерсе. Мен көрдүм, өктүм, бирок ар бир жайлоо сонун Кыргызстанда мага жагат. Жаратылышы жагат. Жакшы. Анан көрөрмандарга дагы, угармандарга дагы айта кетейин. Джеймс өзү бул жакта сиз деле интернет булактарынан угуп калсаңыз керек, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн тест татым ачышкан. Соломон деп уккан болсоңуз, анда ошол негиздөөчүлөрдүн бири Джеймс. Жакшы, Джеймс, бул тест татымды ачкандын, мисалы, адамдар негизи пайда көрүш үчүн, көп учурда бизнес кылыш ошондой кылышат. Анан бул жерде биз пайда көрүш үчүн дей турган болсок, жумушка силер мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды алып атасыңар. Мисалы, бүгүнкү күндө 6 саны аман адамдар жумушту табыш, анан ал жакта иштетиш кыйынга турат да. Силердин максатыңар эмне болду? Биз биринчи детский домда жардам берип жаткан. Анан мен көрдүм, детский домдан кийин мүмкүнчүлүктөр аз эле. Же эгер бир адам үйдө отурат,
мүмкін детский домға барбайды, бирок дагы чоң ойгандан кийин ошон үчүн биздин максат биз бизнес ачабыз, анан өзгөчө адамдар мүмкүнчүлүктөр беребиз. Мүмкүн бул алардын биринчи жумуш мүмкүнчүлүк болот. Бирок аракет кылабыз. Жөн эле акча бербейбиз, биз мүмкүнчүлүк жумуш аркылуу беребиз. Бул биздин максат болду. Жакшы жооп. Эми мындай да суроо. Эмне үчүн сен мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жардам бергиң келди? Эмне үчүн? Мунун себеби? Мен көрдүм эки китепте чын ишенүү, эгер биз адамдарга жардам беребиз, бирок өзгөчө адамдар проблемдар менен. Анткени Кудай сөзсүз билет. Анан бул мен үчүн аябай маанилүү нерсе. Мен көрдүм көп адамдар үйдө отурат, депрессия бар. Алардын калуу жумуш үчүн, бирок мүмкүнчүлүк жок. Бул мен үчүн ыңгайсыз нерсе. Эгер мен мүмкүнчүлүктөр көп, эмнеге мен аларга мүмкүнчүлүктөр бербейм? Бул суроо ойлоп жаткан. Анан мен дагы көрдүм аябай көп ата-энелер балдар бар, алардын балдар мүмкүнчүлүк жок. Бул кыйын алар үчүн. Эгер алар мүмкүнчүлүк болсо, сөзсүз жардам берет, бирок мүмкүнчүлүк жок. Ошон үчүн мен көрдүм Америкада, Европада, башка жер мындай жумуш мүмкүнчүлүктөр көп. Бирок бияка аз эле. Ошон үчүн бул максат менен баштык. Жакшы. Анан ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иштеген кафеде, ошол тест татымда оорбу? Кандай кыйынчылыктарга туш болушат? Менимче ар бир жумуш оор, кыйын нерселер бар, бирок жакшы нерселер бар. Оор нерселер мен аябай разымын, эки бизнес партнер бар болду. Зер бир эле, бирок алар мага көп жардам берди. Анткени орусча суулабайм, кыргыз көп нерсе, кыргыз маданият, кыргыз налог, аябай көп нерсе толтура түшүнбөйдүм. Бул аябай жакшы, чоң жардам болду. Эгер алардын жардам жок, мен жумуш болбойт мен үчүн. Бирок дагы оор нерсе, дүйнөдө ошон мындай нерсе, адамдар мамиле дайыма кыйын. Эгер окшош өккү, эгер башка өккүдөн дайыма кыйын нерсе пайда болот. Бирок дагы мүмкүнчүлүктөр пайда болот жумуш аркылуу. Эң жакшы нерсе биз айлык беребиз. Адамдардын бетте сезимдер кандай. Мүмкүн биз айтабыз, сен өзгөчө адамсың, бирок жакшы адамсың, сен жакшы жумуш кыласың. Бирок эгер акча бербейбиз, анан кандай сезет? Жакшы эмес. Мен дагы, эгер кичине эле же жок, ошон үчүн биз аябай аракет кылып жатабыз, ар бир адам айлык беребиз. Мүмкүн кичине эле, кээде көбүрөөк, бирок берип жатат. Анан адамдар түшүнөт, сөздөр керек жок. Алар түшүнөт, мен адаммын, мен жумуш кылдым, мен акча алдым. Жакшы. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар сага кандай сезимдерин айтышат? Акча алганда, элдер менен сүйлөшкөндө кандай сезимдер менен бөлүшөт? Алар менен сүйлөшүп каласың да? Ар түрдүү адамдар бар. Мен көрдүм өзгөчө адамдар, өзгөчө эмес адамдар, жакшы күндөр бар, кыйын күндөр бар. Кээде мен дагы, кээде адамдар мага келет, анан мен сүйлөшкүм келбейт. Өзгөчө адамдар ошондой дагы. Биз адамдарбыз. Бирок дагы биз дагы жумушчулар бар. Алар аябай ачык мамилелер үчүн бир дос Калияска менен жүрөт. Бирок мен караганда аябай жакшыраак сөздөр менен. Ошон үчүн ар бир адам күчтүү нерсе бар, алсыз нерселер бар. Мен көрдүм. Жакшы. Келген кардарларчы, келген кардарлар эмне деп айтышат? Мисалы, мүмкүнчүлүгү чектелгендер ошолорду баягы тамак ашын алып келип берип атса, эмне деген сөздөрдү угасыңар? Кандай? Элдин кабыл алуусу кандай? Көп клиенттер келет, алар разы эле, алар таң калды.
Anan alar düşünüp başlat. Anan daga gop tangalde wow bu tamak daga jakşı. Gop oyladık ha jardan berip çıtat bir mümkün tamak jakşı emas. Biroq tamak daga jakşı. Alar tangalde. Bu jakşı nerse anan alar daga tangalat antkini bizden tamak daima sapatu daima janga gün sayın janga nan menen jazep çıtabız. Janga ingredient gün sayın. Oşun için sapatu tamak için adamlar tangalat. Anan bizden jumuşçular üzgüçü biroq çin jumuş jakşı çözayt tangalat. Gop tangalaştı nerse bar. Biroq 99% razı jana bizge şıktandırıp çıtat. Ayvay razmen. Eng jakşı. Ana менин укканыма жараша силер бир жерде бар болчу тест татым, экинчисин ачып атканы аракет кылып атасыңар, э? Ооба, Кудай буйрса, мүмкүн бул жума ачабыз экинчи. Ал жакта деле ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар иштейт. Ооба, бул биздин калоо. Эгер биз көпрок жерлер ачабыз, көпрок мүмкүнчүлүктөр беребиз болот. Biroq bizdin kalodagi boshqa biznesler mınday başlaydı. Eğer başqa biznesler bir ile, iki ile o'zgacha adam mümkünçülük beradi, ayvay çoğ nerse bo'ladi. Alardan жашоосу үчүн, ооба. Буга чейин мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар менен сүйлөшүп тажрыйба алдың беле же бул сенин биринчи эле тажрыйбаң? Ооба, мен менен сүйлөшкөн достор бар болду. Biroq bu vakit ayvay ko'proq. Hozir bizda 16 jumuşçular, 11 o'zgacha odamlar. Anan ayvay ko'p boshqa narsalar menen syndrom Down, DSP, qolak жақсы emas ishlaydi. Oşun üçün men dagı o'rganib chitam. Жақсы. Байкап атсаңыз керек, мен мүмкүнчүлүгү чектелген десем, James айтат, өзгөчө адамдар дейт. Жақсы. Анан ошол Америкада деле, мисалы, Америкада деле ошол сен кылып аткандай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жумуш бергендер бар беле? Ооба, мен азыр мүмкүн 2 жыл мурун бир ayvay жакшы китап окудум. No Greatness Without Goodness. Bu kitap bir apteka jünüdü. Ayvay çoğun Amerika'da. Ayvay gop şarlar alardan aptekalar. Walgreens degen alardan vice president üzgüçü bala bodo atizm menen. Anan al bala arkalı al ürünüp başladı. Anan al maksat menen keldik. Biz mınday adamlar mümkünçülükler berişimiz gerek. Ananalar ayvay gop oşo apteka arkalı ayvay gop jumuş berip çıtat özgüçe adamlarga. Men anın kitabı okudum. Anan men kurdum. Bu mümkünçülük men kılgım kılat biroq mako men kılam men hareket kılam. Bu jer ayvay başlayıp jatkan. Oşol adamdın jardam menen kitap menen almaga şıktandırdı. Эң жакшы. Жакшы. Эми биз ошол Кыргызстанда жашоого кайтып келсек, ошол Кыргызстанда жашаганда сен кайсыл нерсе сага мындай өзгөчө жүрөгүңдү мындай черткиледи дейинби, же бир жүрөгүңө жакын болду дейинби, мындай кабыл алдың? Кайсыл нерсе? Салттан болобу, же бир адат болобу? Menimçe en son nerse Kırgızistan'da Kırgız elder ayvay meymandoz. Eğer ayvay az nerse ele eğer tamak çok az ele alar daima berip çıtat. Çoğun nerseler ayvay kımbat nerseler men tanıldım. Wow, sizler maga bu belik berip çıtat. Wow, biz cünele tanıştık. Anan berip çıtat. Bu ayvay çoğun nerse. Suyu ayvay manılı, paydalı nerse. Men kurdum bir akı gop adamlar suyu var. Dostlar ele için emas, tanıştır için. Suyu menin
Gel çay içebiz. Bu çoğun nerse. Amerika'da bulacağı qanday? Amerika'da hazır kança 350 milyon adamlar. Anan şarlar ayvay çoğuyup çatat. Anan gübünçü adamlar mamlay jakın emes. Ben gördüm New York şarda. Men 4 yıl o şurada yaşadım. Men gördüm 2 adam mümkün Kırgızistan'dan başka yer kelet. Ananalar ayvay jakın yaşayt. Perok sülüşpoyt. Bir yıl için. Cüneyli cümüşka barat kelet. Ada eğer alarmının dostor boldu. Perok jakın emes. Kantep koşnalar menen, tanışlar menen jakın bolot. Дағы Kırgızistan'дағы мысалы seni taң kaldırgan nerse? Emnege taң kaldın? Taң kaldığın nerse mümkün bazarlar, marşrutkalar, taң kalıyor. Bazarlar, kanday hipermarket karaganda evay başka nerseler körüt. Artırdığı nerseler. Birok daga ayvay sapatı nerseler var. Eğer bilet, eğer izadet mümkün ürünüt. Bu cer ayvay jakşı nerse var, bu cer. Anan daga marşrutkalar ayvay taң kaldı. Antkini birinci ayvay arsan. Bu jakşı nerse eder için arsan. Birok daga ayvay gop adamlar içinde gübünçü. Balkim arzan bolgondan kişi köp. Жақсы. Биздин бул тамак аштан эмне жакты сага? Жеген тамактар. Мисалы Американыкы менен айырмасы бир топ эле. Аякта жазылган тамак аштыгы биздики Азияныкы. Ооба. Мага жылкын эти жакшы көрөм. Айбай, үзгүчү нерсе, тойлор. Америкада жебеген нерсе. Ооба, жебебиз. Ооба. Жинеде atlar minip жатат üçün жебебиз. Анан дагы лагман айбай жакшы тамак мага жагат. Жакшы. Кыргызстандын кайсы жерлеринде болдуң? Бары областка барып келдик, бирок Баткенеде барылык биз. Ооба. Ар бир област сонун жерлер бар. Баткендага мен sürütür gördüm, ayvay sonun yerler var. Maga Arslanbab, ayvay jakşı kırım. Antkini biraz alısırak, oşun için azrak kişiler barat, turistler barat. Birok ayvay üzgüçü sonun nerseler, tolu, baktar var. Maga jagat. Жақсы. Анан Джеймс дагы өзүнүн балдарынын аттарындагы кыргызча коюп алган. Джеймстин 2 баласы бар. Кудай буйрса 3-үчүсүн күтүп атасыңар, э? Ооба. Жакшы. Балдарыңды да кыргызча үйрөтүп коюп турсуң. Ошондо алар чоңойгондо 2 тилди билип чыгат да, э? Ооба. Кудай буйрса мүмкүн 3 тил билет. Алар кыргызча, русча, англисча үйрөнүп жатат. Ооба, пайдалуу нерсе. Men razımın bu mümkünçülük alar için. Men kiçine kezimde bir tiyel ele oldu. Ana nazar ayva kıyınrak 30 yaşlamın. Birok baldar için alar açık cünele oynayıp çatat, birok ürünüp çatat. Bunlar kılı. Alar bilbet sabaktar emez, kitaptır çok, birok ürünüp çatat. Ulusu kança yaşta? Baldar? Ой, ulu olan. Ооба. Жакында 5 чыгат. 5ке чыгат, э? Жакшы. Ал сурабайбы, эмне үчүн биз кыргыз тилинде сүйлөшүбүз керек, эмне үчүн Кыргызстанда жашашыбыз керек дебейби? Жок, ал сурайт. Эмнеге биз Кайра Америкага барыш керек? Достор бияка. Жакшы. Негизи өзүңдүн кесибиң каякта окугансың? Management okudum. Tez jardam management okudum. Ova birok min Atene dikandar, oşun için min 20 yıl arkalı üründüm alardan daga. Ateneң dikan. Ova. Özüň kança bir tuğansың Amerikada? Bir bayke ele. Bir baykeň. Алар азыр Америкада турушат. Ова. Өзүңөрдүн дыйкан болгондо фермаңар бар. Ова. Эмне кармайсыңар? Uylar,
Бирок көп көбүнчө 80 уйлар эт үчүн. Анан будай, фасол, ушундай нерселер. Азыр сени байкең карайт ал жакта, аны? Жок, азыр байке светчи, бирок атага бир аз жардам берет. Анан атени жумуш кылып жатат. Жакшы. Келечекте планың Кыргызстанда да канча жыл болосуң? Кудай билет, биздин план 15 жыл болгон. Бирок азыр так болбойбуз. Кудай буюрса 15 жыл болот. Бирок биз дайыма виза үчүн сурап жатабыз, резидент эмеспиз. Ошон үчүн кудай билет. Жакшы. Чет элдиктер үчүн Кыргызстан ыңгайлуу өлкөбү? Кеде ыңгайлуу, кеде ыңгайлуу эмес. Эмне үчүн? Көп мисал америкалыкмын. Көп америкалыктар англиш сүйлөгөн жерге баргысы келет. Эгер англишча элей сүйлөйт, бияка келет, көп нерсе үйрөнүш керек. Жөнөкөй сөздөр түшүнбөйт. Ошон үчүн бул ыңгайсыз биринчи күндөр. Бирок эгер адамдар келет, бир англишча же француз элей сүйлөйт, мен көрдүм көп кыргыз элдер башка тил үйрөнгүсү келет. Ошон үчүн мен көрдүм Бишкекте аябай көп адамдар жакшы англишча жакшы сүйлөйт. Бирок кеде ыңгайсыз, кеде гипермаркетке барат, түшүнбөйт, сөздөр түшүнбөйт, бул кичине ыңгайсыз. Жакшы. Джеймс Америкадан келип, Бишкектин ортосунда биртке жашап, анан кийин Бишкектин чекесинен үй алган. Анан жакында эле суусу өчүп калыптыр, свет өчүп калган күндөр болуп атыптыр. Ушундан айтып бербейсиңби? Эмне үчүн шаардан эмес Бишкектин чекесинен үй алдың? Мен айылдан чоңойгон. Ошон үчүн мен жүрүк айылда. Мен айткан Нью-Йорк шаарда жашадык. Айла менен, анан биз көрдүк көп миллион, 14-15 миллион адамдар менен кыйын нерселер көп. Анан биз дагы Бишкекте жашадык. Миллион адамдар менен дагы ыңгайсыз. Ошон үчүн азыр аябай алыс эмес, бирок айылда жашайбыз. Анан тынч, анан дагы балдар корого ойносу болот. Анан дагы кошналар аябай көп эмес. Бул мага жагат. Кичине тынчыраак. Жакшы. Свет өчүп калып атабы бул жакта? Свет өчкөндө көмүр жагып атасыңар. Ооба. Негизи электр менен жылытасыңар, көмүр жагасыңар. Суу өчүп калганда кантип атасыңар сууну? Биз кандай суу биз чалабыз, суу келет, же биз булакка барабыз. Булактан суу ичип атпайсыз. Жакшы. Кошуна деп калдың мынакей, өзүң кошуналар жөнүндө сөз кылып атасың. Кошуналар менен да таанышканга мүмкүнчүлүк болдубу? Ооба. Жакшы кошуналар дагы бар. Сүйлөштүңөр. Жакшы. Эми кийинки суроолор болсо мындай болсун. Сен адамдагы кайсыл сапатты жакшы көрөсүң? Кайсыл сапат сага көбүнчө жагат? Чыдамдуулук жакшы. Жакшы. Мага керек. Баарыбызга керек. Ооба. Анан суу дагы аябай мүмкүн фундамент. Эгер адамдар суу жок, кантип мамиле болот. Дагы? Сабырдуулук. Сүйүү. Дагы билет, бирок кантип айтсам. Билбейм. Окей. Жакшы. Сен эмнени жакшы көрөсүң? Сенин хоббиң эмне? Мен мага велосипед теп жакшы көрөм. Фитнес үчүн, дагы
спортзал жакшы көрөм. Fitness денсаулык үчүн, бирок энергия үчүн жакшы. Толор жакшы көрөм, ар түрдүү нерсе толор болот. Бирок дагы азыр 2, жакында 3 баласы бар. Ошон үчүн алар менен ойноп, китептер окуп, бул мага жакшы көрөм дагы. Мен азыр биринчи бала менен биз канча 10 китептер чогуу окудук өткөн жыл. Аябай жакшы болду. Чогуу үйрөндүк. Чоң китептер бир series бир адам жөнүндө. Бул ошол балдарыңды үйрөткөн доскадыр, артыңдагы балдарды үйрөткөн. Жок, бул жок башка. Башка? Ооба. Бул китептер ошо балдарыңа тиешелүү. Ооба, бул балдар үчүн. Мисалы биз угуп калабыз, мисалы Америкада балдарга сотканы көп бербейин аракет кылышат депчи. Сенде деле ошондой нерсе барбы? Балдарга болгон. Сотка бербей көп, мындай көбүрөөк китепке жакын кылып. Ооба, мен үйрөндүм, эгер балдар эгер ата-эне адамдар балага китеп окуп, алар көп нерсе үйрөнүп баштайт. Анан дагы биз дагы үйрөнүбүз, мамиле үчүн пайдалуу, тил үйрөнүп үчүн. Ошон үчүн Америкада көп адамдар китептер үйрөнөт. Бирок дагы бул кызыктуу убакыт. Азыр көп адамдар телевизор, компьютер, телефон эде көрүп жатат. Анан менимче бул жакшы эмес нерсе. Азыр чоң шаарлар Америкада, башка жер көрдүм. Көп адамдар тил үйрөнбөйт. Бул кыйын нерсе. Жакшы. Күнүнө канча саат иштейсиң? Ар түрдүү күндөр бар. Балдарга канча убакыт бөлөсүң дегеним? Балдар менен. Мүмкүн көбүнчө 8 саат жумуш, анан дагы канча 8 саат балдар айла менен, анан 8 саат окуп жатам. 8 саат. Жакшы. Так эмес, бирок. Жакшы. Анан бул жакта дагы мындай айланаңды да карап атам. Айланаңда мындай айылдагы атмосфера экен. Жолдордогу куш, жакшы. Анан мисалы сен деле жолдо чыгып, Бишкектин чекесинде ортосунда айдап жүрөсүң да, шопурларды. Сен шопурлардын мындай бизде айдоочулар менен Америкадагы айдоочулардын айырмачылыгы кандай? Менимче кызыктуу нерсе айылдар Америкада, бияка башка жер көп нерсе окшош эле. Мисал, мен бияка келдим, анан эгер шаарга барам, кичине эңгесиз менен адамдар менен сүйлөшөм. Бирок эгер мен дикканга барам, биз ачык эле сүйлөшөбүз, көп нерсе түшүнөбүз. Бирок башка окудум, бирок биз окшош нерсе үйрөнөбүз. Окшош кыйынчылыктар болду, окшош жакшы нерсе болду. Жакшы. Анан негизи эле ушул азыркы учурда, биздин учурда Бишкектин абасы кир болбодубу? Анан сен болсо Бишкектин абасындагы кирден өйдө жакта жашап атасың. Алганыңдын себеби да жакшы болуптур деп айтсам болот го дейм. Жакшы, урматтуу бизди көрүп жаткан көрөрмандар жана угармандар, бүгүн биз ушул Америка Кошмо Штаттарынан келген, бул жака келип Соломон тест татымын мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга иш берип, негиздөөчүсү Джеймс Торсон менен маектешип атабыз. Анан азыр болсо үйүндөбүз, мынакей үйү дагы Бишкектин чекесинде экен. Ошол Джеймс өз айтып атат, мен айылдыкмын, айылда жашаганды жакшы көрөм деп атат. Свет да өчүп калат экен, суу да жок болуп калат экен. Азыр бизди айылда көрүп аткандар болсо, баарыңыздарга салам айтабыз. Анан албетте бул учурда
Джеймсти дагы кыргызча сүйлөгөнү өзүңөр көрдүңөр, тилди да өздөштүрүп алыптыр. Азыр деле мисалы кыргызчаны өзүң мындай канча пайыз билип калдым деп эсептейсиң? Кыргызча, билбейм, кээде мен макул, мүмкүн мен 80% жакшы түшүнөм. Анан кээде мен бир адам менен сүйлөшөм, 10% эле түшүнөм. Ошончо мен так билбейм. Жакшы, анан сага дагы ийгилик каалайбыз. Кудай буйрса ушул Соломон тест атымдын экинчи дагы тест атымды ачып алгыла. Жакшы. Анан Соломон тест атымда кайсыл тамактар жасайсыңар, ошону айтып берсең, анан жыйынтыктайлы. Кайсы тамактар менен бересиңер? Биздин план экинчи Соломон биринчи окшош болот. Биз сэндвичтер жасайбыз, аябай сапаттуу. Бирок дагы өзгөчө фри. Биз өзүбүз картошкалар кесебиз. Баары жаңа сапаттуу. Анан биз дагы жакшы кафе жасайбыз, чай. Мындай. Бирок дагы өзгөчө нерсе бар. Биз беш кандай эң жакшы көргөн сэндвичтер бар. Бирок дагы адамдар өзү каалоо менен айтыш болот. Мен мүмкүн кандай салат жакшы көрбөйм, же дагы пияз болобу, же ошондой өзү болот. Өзү айтса болот. Ошон үчүн көп варианттер болот сэндвичтер үчүн. Анда азыр камераны карап туруп, ошол Соломон тест атына чакырып койсом. Кош келиңиздер. Биз азыр күтүп жатабыз. Эгер сиздер биздин тамак жейсиңер, менимче силер аябай жакшы көрөт. Бирок бул жумуш, бул тест атым жер аркылуу сиз дагы өзгөчө адамдар мүмкүнчүлүк берет, дагы айлык берет. Алар дагы сиздер үчүн күтүп жатат. Жакшы. Чынында деле, эгерде сиз Соломон тест атына келип тамак алып жей турган болсоңуз, сиз мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды кубантасыз. Аларга айлык бересиз. Анын үстүнө алар дагы өзүн коомго керектүү адам катары сезгенге дагы биз жардам бере алабыз. Келиңиз, жыгылганды тургузалы, адашканга жол таап берели. Колдон келишинче жардамга муктаж болгондорго колубузду суналы. Эгерде колубуздан келбесе, ал жараткандын колунда деп айтсак болот. Жакшы, Джеймс, сага болсо ийгилик каалайбыз. Рахмат. Өркүндөп өсө бергиле. Анан мен да кубанычтамын ушул кыргыз тилин аябай сонун өздөштүрүп алгандыгың үчүн. Рахмат.